Камчыбек Ташиевди арстан дешет да. Камчыбек Ташиев может кимдир бирөөлөргө арстандыр, бирок кутурган итти питбуль болсо да уже контролдон чыгып кеткенден кийин ээси айла жок, атып таштайт болчу. Бул Ташиев кутуруп кеткен да. Может кимдир бирөөлөргө арстандыр, кимдир бирөөлөрүнө жөн ууру карга да. Мисалы жаш арстан Марлен Мамедалиев шакалды эле айтты, туура эле шакалда. Бирок мен таң калып атам, 9 жыл берип сурап атат деп чай. СМС үчүн СМС жазып койгон үчүн канча кишини соттоду бул Ташиев. Мен ошо таң калам да, ошо прокурор кийим бул. Мен ошондо бир суроо жаралат Кыргызстандын юристтери. Ошо Ташиев 9 жыл сурап аткан ошо туурабы, туура эмеспи? Ошо ким билет ошо? Канат Касанов, жана кыйын юристтер. Ошо туурабы, туура эмеспи? Ошо кандай ойдосуңар? Мен таң калып атам ошо. Бул Ташиевди санасаң кылган иштери аябай терс да. Мисалы канча мамлекеттик өндүрүштү талкалады да. Ошонун баары түп орду менен талкалады. Мисалы 20 жылдыктан кийин канча киши өлдү арактан, запойдон. Канча ар бир айылда. Бүт баары Шакини Ташиев тоногон үчүн. Шаки деген анын спирти чет өлкөгө кетчи. Элдер ичкенде таң атканча ичип өтүгөн жумушка кетчи. Мен бул арак айткан ичкендерди колдогон жокмун. Бул ден соолук. Бүгүн эмне болуп атат? Бир аракка кирген киши запойдон чыкпайт. Ыйлайт. Байке мени куткарчы деп көчөдө канча киши. Бул эмне порошоктон жасалат? Эмнеге мындай мамиле? Канча тармак талкалады. Ат башты полный чапты. Шаки, Салымбектин инисин, агасын баарын камады энелерин. Арстан Алайды өлтүрдү. Дагы эле камабат. Ат башта өмүр бою иштеген бизнесмен баарын тоноп кетти бул. Эми топосчулардан бери тонуп. Көлбаевден корккон, менден коркпойсуңдай майда чүйдө фирмалардан бери тонуп атышат. Баягы Ташиевдер шакал болуп талап атканда митип карап турган кузгундар, эми кузгундар талай баштады. Бул кандай? Кыргыз эл канча тармакты, Совет Союзунун оңдолуп келген тармакты талкалады. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын суранамын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер, суранамын. 65 канча тармак талкалады. Строительный бизнес талкалады. Болгон талкалап салды. Бул Ташиев диверсант да. Бунун кыянаттыгы ат көтөргүс. Бүгүн Кыргызстандын акыбалы өтө оор. Жерлерди берди шакал эне. Марлен Мамедалиев туура эле айтат, шакал деп андай шакалский движение любой деле берип коет да жерди. Ошентип чечеби эне. 1 метр үчүн аталарыбыз кан жан берип жүрсө, бул келсе бербей 100 гектар берип коюп турдум деп. Ушундай дөпай менен иш кылдык да Кудай Таала. Анан биз каякта мына азыр кичинекей козунун акыбалында турабыз. Биягында Өзбекстан, Казакстан монтип карап турат. Үстүндө Кытай, тиякта Россия согушка алып кетем деген баары карап турат. Биздин акыбал жарым боюнда такалган козудайбыз биздин акыбал. Анан Шакиевге бандага Шакиев, Ташиевтерге Лулушев менен миллиардер энеңди. Канча миллиардер, канча жер тоноп чапты.
ушуларга 9 жыл берген туурабы? Я кыргыз элим. Юристтер макул ташип кой мени соттошубузна. Жанакы коррупционер Бобек Ажыкеев. Андан эмнесинен коркосуңар эми? Ошо калдыбы эми. Ташипка макул соттошот. А Бобек Ажыкеев бир эле мореки токмоктон баштап Рыбачыга чейин тиккен көчөт үчүнө камап койсо болот да. Ошонун айынан бүт токойдун баары чирип жок болуп атат кыргыз элим. Биз эмне? Биз деген кадыр деген кыргыз элим. Биз Пригожин болушубуз керек. Пригожин келатып анан кийин Беларуська кетип, же бүгүн жанакы Иранды айтып атышат. Иран Россия менен Америка менен сүйлөштү. Бирөөнү мактап атканмы? Сырткы политиканы чыгат деп кайда согушка кирген киши кантип бул убакыт эле ташип айткандай обманчы затиши болушту. Америка менен Иран кайра согуш баштады. Эч ким ишенбеш керек. Казыр ташип эмне кылбасын биз ишенбешибиз керек. Келечек үчүн ташипти Пригожин болгубуз келбейт. Камалыш керек. Ар бир кылган иши менен соттош керек. Бул кутурган итти эл иштей баштаганда, кол салганда ээси атып таштайт. Бул деген эл мамлекет муну көптүрүп колунан нан берип, оозуна май берип атсак, ошо колду тиштеген ит кыргыз элин таман жаласа да кечирбешибиз керек. Буну камалыш керек, буну орду түрмөдө. Кыргыз элим. Пригожин кейпин кийбейм мен. Алданып калбайм. Билбейм мен түшүнүп атам. Түшүнбөйт эмнеге мындай мамиле болуп атат буга. Же эмне штраф төлөп чыгарып коелу атабы, штраф төлөйсүңөр же кандай болот? Юристтер штраф төлөп чыгып кетсе болобу ташип, же эмне кылыш керек? Анда мурунку СМС менен камалгандар кандай болуп калды? Госпереворот кылгандар, камалып аткандар. Ошо суроо да. Урматтуу мекендештер, айрыкча кыргыздын аксакалдары, көксакалдары, билимдүү интеллигенттери. Бүгүн мен силерге биздин улутубузга, мекенибизге, жерибизге байланыштуу бир маселелер боюнча кайрылып коюумду туура таптым. Быйыл Кыргызстан өзүнүн эгемендүүлүгүнүн 36 жылында Бириккен Улуттук Коомунун Коопсуздук Кеңешинин 2 жылга болсо да туруктуу мүчөсү болду. Бул деген сөз Кыргызстан ошол 200тен ашык мамлекеттердин арасынан дүйнөлүк маселелерге аралашат. Кыргыз мамлекети, Кыргыз улутунун мамлекети дүйнөлүк күйгө бирок Америка Ирандагы согушту, Орус Украина согушу, Газадагы жана кыргындар жана башка дүйнөлөгө ушу жаратылыштык табигый көйгөйлүү кандай гана маселе болбосун, кыргыз эли ошол жерде өзүнүн кыргыз эли үнүн чыгарат. Салым кошот дүйнөлүк проблемаларга. Бул биздин тышкы саясаттагы чоң жеңиш. Биринчиси. Экинчиси, мына жакында эле президенттин пресс катчысы билдирүү чыгарды. Өзбек-кыргыз чек-арасында Соктун айланасындагы бир топ маселелер чечилбей кала бериптир деп. Кече эле 3-4 ай мурда, же болбосо 2 жыл мурда генерал Ташиевке баатырлык бере эле парламенттен өзбек-кыргыз маселесин мына биротоло чечти деп депутаттарыбыз кыйкырбады. Жок. Казып кетип атса көп маселелер калып калыптыр. Мына президентибиз Өзбекстандын президенти коллегасы Каримовго чыгып, ошол Соктун айланасындагы маселелерди Мирзиев менен сүйлөшүп, тынчтык жолу менен, сүйлөшүү жолу менен, улуттук баягы дипломатияны колдонуп, жер алмаштыруу маселеси менен ушуну чечели деп көндүрүп, менин угушума караганда азыр өкмөттүк деңгээлге келип чечилип атыптыр. Бул да чоң ушул чек-ара маселесиндеги азыркы президенттин абдан чоң мээнети. Мунусу чыгылган жок. Кече Ташиев унутуп коюптур деп. Мунусу чыгылган жок, акайыптан бери келаткан нерсе экен деп. Унчукпай өзүнүн күчү менен ушуну чечип, мына чечип атат. 2 кыргыз айылы Кыргызстанга өтүп атат. Да ордуна мүмкүн азыр так айтылып элек, мүмкүн Соктун айланасындагы
Bagı özbектер жайыт катары пайдаланып жүрген анча мынча кыргыздын жерлери аларга берилип атса керек. Эң башкысы бул тынчтык жолу менен коңшу өлкөлөр бир туугандарча, чыныгы коңшуларча бул маселе чечилди. Бул абдан чоң жетишкендик. Үчүнчү маселе, мына быйыл ушул жылдын 31 августунан баштап Кыргызстанда жанагы ШОСтун чоң саммити өткөн жада. ШОС деген уюм, ШУКО деп коебуз кыргызча. Бул деген Евразиядагы эң чоң саясий уюм. Эң күчтүү мамлекеттер Кытай, Россия мүчө болгон күчтүү уюм. Мына ушунун бир чоң переломный бир саммити Кыргызстанда өткөн жада. Ошого эле ошол убактарда бүткүл дүйнөлүк көчмөндөрдүн оюну 31-ден 5 сентябрга чейин Ысык-Көлдө өткөн жада. Бул дагы биздин багы эл аралык саясаттагы ордубузду белгилеп турат. Кыргызстан ушу эл аралык деңгээлде канчалык деңгээлде аброю бар экенин далилдеп турат. Биз ошондой чоң уюмдардын мүчөсү экенбиз, толук кандуу мүчөсү экенбиз. Ал эми көчмөндөрдүн оюну деген биз ошол илгерки баатыр мүнөз жоокко көчмөн элдердин түздөн түз урпагы. Мына биз экенибизди тастыктап турат. Мына ушул кочевниктерден чыккан бүтүндөй элдердин баардыгы келет бизге. Мына бул дагы биздин кыргыз улутуна чоң аброй алып келет. Жакында эле бир указ чыгарды. 1916 жылкы айрыкча түндүк кыргыздарынын Россия падышалыгына каршы улуттук боштондук көтөрүлүшкө чыкканынын 110 жылдыгын белгилөө боюнча президентибиз жарлык чыгарды. Менин оюмча бул абдан сонун жарлык. Кыргызстан жанагы Бириккен Улуттук Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөсүнө бул шайлангандан кийин чыныгы көз карандысыз ошол улуттук боштондук көтөрүлүштү бир белгилеп коелу деген ниет менен указ жарыялады. Мен ойлойм, мурдагы багы Советтер Союзунун учурунда же болбосо эгемендүүлүк салган жылдан берки болуп келаткан Акаевдин убагында болгон, Бакиевдин убагында, Атамбаевдин бул аларга караганда чыныгы эгемендик, чыныгы көз карандысыздык өзүбүздүн тарыхка баа берилет деген ишеничтемин. Себеби ошол көтөрүлүштүн башчысы Сарбагычтардан чыккан, Манап тукумунан чыккан Канат Ыбыкуулу Канат ханды ушул убакка чейин чыныгы баатырлыгы, чыныгы жүзү алигече ачыкка чыга элек. Тарых бурмаланып келет. Аны эч ким деле билбейт. Мен ойлойм, мына ушул баатырдын айкелин Кудай кааласа баарыбыз президентибизди колдосок, мына Южный магистрал менен Совет көчөсүнүн кесилишиндеги ушул багы 1916 жылкы көтөрүлүштүн маркумдарына коюлган таштын ордуна чоң Канат хандын айкели курулат деп ишенем. Мен сиздерге кайрылып атканым, урматтуу аксакалдар, көк сакалдар, кыргыздын билимдүүлөрү, тарыхчылары, ушул сапар, ушул мен айткан жогоруда эсептеп өткөн, санап өткөн президентибиздин тышкы саясаттагы, ички эгемендүүлүк саясаттагы жүргүзүп аткан указдары, жүргүзүп аткан саясаты, чыгарып аткан жарлыктары боюнча карапайым элдин ичинде жалпак тил менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлбөй жатат. Телевизордон айтат, президенттин пресс-секретары айтып коет, ошо менен бүтөт. Мен ойлойм, ушуну биз жалпак тил менен ар бир мен айткан маселелердин маанилүүлүгү боюнча жалпак тил менен турган жерде айтып түшүндүрсөк, ошондо кыргыз болобуз. Илгерки баатыр мүнөзүбүзгө келебиз, тарыхыбызга, маданиятыбызга ээ болобуз. Акырында мен ушул жылы президентибизден дагы бир жарлыкты күтүп атам. Мына айрыкча эгемендүүлүгүбүздү алгандан бери кыргыздын каада салтын көрүнгөн диний агымдар, саясий агымдар туш тарапка бурмалап, багы бөйрөктөн шыйрак чыгарып атышат. Мына ушуга точко коюшубуз керек. 5000 кылымдап кыргыз кылып сактап келген коомдук мыйзам болгон, улуттук мыйзам болгон каада салттарыбызды, адаттарыбызды, нарктарыбыз, нарк асилдерибизди биз
иреттешибиз керек. Мына ошолорду иреттөө жөнүндө анан кийин заманбап бир деңгээлге чыгаруу максатында президентибизден ушул жарлыкты чыгарууну, ушул боюнча бир комиссия түзүүнү, анан шашпай элди курултайда биз ушу каада салтыбызды, диний баягы салттуу мусулманчылыгыбызды бир иреттеп, анан бүтүндөй кыргыз улутунда ушундай каада салт бар, ушундай дин бар, салттуу мусулманчылыгыбыз бар, ушундай ырым-жырымдарыбыз бар дебесек, биз башка элдердин таасири менен, башка бир экстремисттердин таасири менен бизди улут катары ажырап бөлүнүп кетишибиз мүмкүн ичера. Мен жакында эле бир маселени айтайын. Бир адамды жакын адамдан айрылганда, боз үй тигип атканда, ошол жердин аксакалдары молдону чакыргыла. Боз үйдү кантип тигебиз деп айтканда мен таң калдым. Боз үйдү молдо тикпейт да. Боз үйдү деген ошол эл, ар бир эл, ар бир журт, ошол жердин аксакалдары өзү билип, мындай оозун биякта каратып, биякта калып тиккиле деп айтыш керек да. Молдолор жаназага турат. Жаназаны өткөрөт. Молдолор маркумдун майрам суун алат. Но кыргыздын боз үйүн, анан келген конокторду күтүү, аларды узатуу, жанагы жаназа Куранын окутуу, бул биздин улуттук дөөлөтүбүз да, каада салтыбыз да. Кыргыздарды бириктирип келген бул каада салт. Ал эми мамлекеттин мыйзамдары менен коомдук, улуттук закондорду биз эки башка карашыбыз керек. Улуттук, коомдук мыйзамдар, каада салттарыбыз биздин улуттук идеологиянын пайдаланын түзүш керек. Улуттук идеология так ушуга негизделиш керек. А мамлекеттин конституциясы же мамлекеттик бийлик бутактардын мыйзамдарын эмес. Мамлекеттер ал коомдун бир институт мамлекет. Бийликте отургандар ошол мамлекеттик бир бийликтин башына 5-6 жылга келген адамдар. Ал эми салт, каада, нарк, бул улут канча жашаса жоголбой, өркүндөлүп, заманбап өзгөрүлүп келе турган нерсе. Мына улутту ушу бириктирип турат. Мына жакында көрдүңөр да, Иран дүйнөлүк дережеге болгон Америкага туруштук берди. Израилге туруштук берди. İçinden de jardıram dedi. Sırtından da jardıram dedi. Emin üçün İranlıklardı жеңе албай жатат. Улуттук биримдик, өзүнүн каада салты, өзүнүн наркы, патриоттуулугу бар үчүн. Биз да мына ошондой өзүбүздү бир катуу, өзүбүздүн каада салты, улутту жоготпой келген каада салты заманбап иреттеп албасак, мен ойлойм, азыркы глобализация саясатында ар кандай болуп кетишибиз мүмкүн. Президентибиз өтө мекенчил, намысчыл. Мен ойлойм, биз ушул сунушту же болбосо кыргыз улутунун жан дүйнөсүнүн ачтыгын ушул бир жарлык менен толтуруп, улуттук идеологиянын так ушу биздин улуттук каада салттын базасында кабыл алат деп мен ишенем. Президенттен суранат эле. Бардыгыбыз сураналы. Президент ушул жылдан кечиктирбей ошондой бир улуттук идеологияны, улуттук каада салттын базасында түзүү боюнча бир комиссия түзүп коюу. Жерлерде ушул маселелер боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзсөңөр, президентибизге жардам берсеңер, анткени президенттин багыты туура кетип атат. Улуттук аң сезимди, улуттук тарыхты, улуттук маданиятты көтөрөйүн, башка улуттардан кем калбайлы деп аракет кылып атат. Мурдагы президенттерге окшоп Каримовго эстелик коелу деп, же башкаларга эстелик коелу деп аткан жок. Мынантип өзүбүздүн улуттук баатырларды көтөрөлү, улуттук тарыхый окуяларды көтөрөлү деген дарамет абдан чоң. Бирок жерлерде, урматтуу аксакалдар, көк сакалдар, илимдүү, билимдүү интеллигенттер жалпак тил менен турган жерибизде тиги саясат жөнүндө сөз кылбай, каада салт, маданият, тарыхыбыз жөнүндө көбүрөөк сөз кылсак, мен ушуну мен да аксакал жашта келип калдым, кайрылууну туура деп чечтим.